Салам, Светлана. Теге Notice деген каналдан Zoom-га ссылка бар да, ошону көчүрүп чатка кошпосо. Хорошо. Бүгүн 5-чи дейли, 2-чи спринт. Түздемби марафону жылып кетип баратат. Атынан жакшы марафон койгон турбуз. Спринт коюп алсак, шашып жетишпей алмакпыз. Биз акыры жуштап кетип баратабыз. Кече мен эмне кылдым? Кече мен командалар менен активдүү жолуктум. Негизи мен сүйлөп атканды баарын подробно дайджесттен өлүп чыгып атат окшойт. Насча жазып чыгарат. Түнкүсүндө кошуп туруп. Кече продуктивный күн болду. Көп командалар менен жолугуп, такалып калгандарга жардамдашып, структурасын жасап берип, блокторун жасап берип аттым. Надеюсь, алар түшүнүп неметишет, тексттерин жазышат. Треллолорду кээбилерге треллолорду түшүндүрүп берип аттым, көрсөтүп, ошол командаларга сапаттадым. Раз бош болчумун, как бош. По-моему, без полок кичине бар болчу да көрсөттүм. Анан кечинде тиги мен кыргызча дизайнер чакырып берейин деп аткам, ал просто жооп берген башына макул депчи. Анан логотиптерди жиберип, качан келесиң десем, ошо менен жооп берген жок. Анан да запасной вариант деп да бир орусча сүйлөгөн орус неме бар болчу, коллегам Калмалда окуган Миша Барада сакал эсин. Анан алып болсо как раз логотиптерди или графический дизайн жөнүндө неме азыр курс өтүп атат. Курс өттү бирөөсүн. Жаңы өтүп баштаган. Анан ошо логотиптерди жиберип карап көрчү, кайсысы жакшы экен, кайсысын колдонсо болот деп жиберсем, как раз ошол үчөөнү жиберди. Биринчиси могул жакшы экен, анан калган экөө идеясы жакшы экен, бирок нужно доработать депчи. Анан мана аларга фидбек берип, анан кайра доработка кылганга бизде көп убакыт жок болгондуктан ошо биринчисин ушундай 1-2-3 деп неметтик. Үчөө утту деп туруп жарыяладык. Көрдүңөр болуш керек анонсто. Анан ошону плюс чакырдым, келип көрсөтүп бер, айтып бер, логотип жөнүндө, там базовый вещилери, основаларын там 1 сааттай айтып берсең, воскресенье 9 раз көп киши болот. Анан ошону айтып берсең, неме бизге тоже плюс болсун, биз все равно үйрөнүп атабыз, логотиптер көп келген, көп ошол эмне каталар кетип атат, ошолор жөнүндө айтып берет. Анан биз дагы суроо берсек болот. Мисалы, кантип жазаш керек, каяктан жазаш керек деп профессиональный ошол дизайнерден чалып как раз
получается 2013 жылдан бері іштейт. Өлі талантты, өлі көп проекттер жасаған. Өлі мындай харизматичный да. Вот. Онан ошого биз ойлоп атабыз. Башат командасы менен бирге промо акция кылсак деп. Мисалы жана Жылдыз Академия менторлор чакырганда промо акция кылып чакырышат го Zoom'га. Вот ошону Жылдыз Академия өткөрбөй, Жылдыз Академия эмес, биз жасасакпы деп сүйлөштүк кече. Биз жаза алмай болдук. Азыр как раз SMM командасы параллельно Zoom'да отуруп стратегияны сүйлөшүп атышат. Кантип чыгарабыз, ким чыгарат, кандай текст менен, кандай посттор, кандай стористерди. Так что суббота чыгат. Суббота чыкканда ошону аябай активдүү пост кылып, репост кылып, стористер чыгарып, тоже өзүңөрдүн айлана чөйрөңөргө пиар кылып баштасаң болот. Ага чейин все молчим. Ага чейин даярдап атабыз. Субботага чейин бүгүн даярдап бүтүп чыгарышат. Анан кече Ашар менен жолукканда кече Башат менен жолуктук окшойт. Ошол Башаттын спринт немесинде кечинде дагы планировкасында неме деп сүйлөштүк. Давайте тиги Олжо азыр немени кылып атпайбы? Супер зоу дегенди пиар кылып атпайбы Ашарданчы? Как раз ошону колдонуп сайт чыгарбайсыңарбы деп айтып аткан. Анан биз Башаттан Күздемиден и вообще бүт проекттерден активно Notion колдонуп атабыз. И чөйрөдөн дагы чөйрөнүн вспомогательный сайты катары ичиндеги чөйрөдө Discord'да болот. Ошол Discord'дон ар бир группаларга, ар бир командаларга вспомогательный катары ошол Notion колдонулат. Анан ойлоп идея план боюнча баарына WordPress жасамакпыз, бирок WordPress чындап эле мындай чоң нерсе, программисттерге жакшы жарашат, жакшы оңой. Мына контент жасаганга, контентти бат-бат алмаштырып турганга Notion аябай жакшы нерсе, и баарыңар уже билесиңер Notion'ду. Ошондуктан стратегияда кичине азыр алмашат. Биз ушул эки спринтте, как раз ушул экинчи спринтте структураны жасап, анан ага сайт жасап баштамакпыз. Эми баардык проекттер эмес, бирок баягы лендинг пейдж жасап аткан, статичный сайттар жасап аткан проекттер Notion'дан страница жасашат. Или страница жасайсыңар, или жасап аткан страницаны ошол кооздоп сайтка чыгара тургандыгы кылып жасайсыңар. Анан ошого текст катары супер, я так понял, аякта 12 евро турат экен, 12 доллар турат экен айына. Мен андан башка бир open source таап, кечинде ошону прикручивать этип тест кылып көрдүм, иштейт экен доменди. Анан Күздемиге ошол доменди алып туруп, ошол Күздеминин сайтын жасап койдум. Азыр болсо как раз Башат командасы ошол сайтты толтуруп, ошол промо акция кылып атканда ссылка менен кетирет. Анан мен да Башат командасы менен жетишсем, ошол дайджесттер, жаңылыктарды да ошол жака чыгарып, балким командаларды чыгарабыз, названияларды чыгарабыз, ошол элдер названияларды кичине көнө берсин, список кылып, биздин Күздемиде названиялар бар, ошолорду чыгарып, аттарын чыгарабыз. Ошону жасаганга жетишсек сон болот. Анан Жерене 18-нде жолугат, ошол Жеренеге дагы бүгүн кечинде бизде жумушта бир тимбилдинг бар, ошол көпкө чейин созулуп калды. Ошол бүткөндөн кийин Жерененикин дагы илип неметкенге аракет кылам. Анткени Жеренен Notion уже даяр сайт, аябай кооз. Жерене вообще кооз нерселер жазып атышат. Арасында дизайнер күчтүү бар турбай. Ошолордун дагы кошуп туруп, чтобы алар эртең жолукканда сразу Жерене.com деп ошонун арты менен бир пиар кылып беришсе, сону болот да. Вот. Андан башка дагы кызыктуу нерселер көп болуп атты. Чөйрөдө дагы кызыктуу нерселер болуп атат. Биз уже Discord ачып, ал жактан каналдарды ачып, ал жактан дагы акырын тест кылып атабыз, иштетип. В общем, жылыштар көп, жылыштар жакшы. Мен ушуларды жасадым. Эми болсо, бияқта как раз көп командалардын активдүү участниктери отурат. Давайте дейли кыла коелу. Силер өзүңөр дагы өзүңөр долбоорлор жөнүндө кеченалар кыскача айтып, кандай проблемалар болуп, анан суроолор болсо берсеңер болот. Ким баштайт?
Ана, как обычно, баштан істейінші. Саламатсыңарбы? Биз көчө команда менен көп байланыша албай анткени мурдай күнү JavaScript башталды, эртең ошо тапшырмаларыбыз жасалып алып аткан. Бирок мындай телефон менен биз телефондорубузду алмашып алганбыз да, телефон менен деле сүйлөшүп аттык. Анан бизде деген могу биздин команда деген блог бар го агай. Ушунду деген бизде командадагылардан кээ бирөө айтып атышат да, мен бул командага негизи биз өзүбүздүн команданы чыгарабыз да, ушул блоккочу. Ооба, команданы биринчи өзүбүздүн команданы чыгарабыз. Азыр жасап аткан нерсе бүт өзүбүз жасап атканды чыгарабыз. Анан башка командалар бар болсо, аларды кошобуз кийинчи или биз чыкканда кошобуз. Анан телефон сүйлөшүү боюнча бизде общий запрет бар болчу, бирок азыр биз акырында продакшнга чыгып атабыз. Ошол эле күздө ошол эле жерине. Ошондуктан, скорее всего, азыр командалар, топтолгон командалар уже процесстери жакшы жүрүп аткандар, уже аралашып жакшы иштеп аткандардан кээ бир проекттерди акырындап, кээ бир проект башка берки командалар менен жолугуш керек болгон проекттерди Telegram группа ачып, ошол башка менен кошконго аракет кылабыз, бирок бул спринт эмес болуш керек. Демеге продакшнга чыккан продукттар бар. Только менин разрешение менен айтабыз мол группа депчи. Ошондо чыгып баштайбыз. Ошондо чыкканда уже WhatsApp группабыз болот, и Telegram группабыз болот, чтобы бат-баттан реагировать этип, бат-баттан бир нерселерди оңдоп тургангачы. Ага чейин дагы бир чыдап Discord'да отуруп тургула, чтобы башкалар да көрсүн, үйрөнсүн, катышсын, байкоочулар катары, ар кайсы немелер катары, чтобы точно билип алсын, то ушу командага кирем деп дагы бир ревьюну күтөлүп, экинчи жума бүткөндөн кийин ортосунда да жолугуштар болуп, продуктлар иштеп баштагандан ошондо уже акырындан чыгып командалар кошулуп, ошо клиенттер менен. Ошол WhatsApp, Telegram ыңгайлуураак экен да бизде. Анан эме ошол биздин команданы деген эме деп атышат да. Мен аягына чейин бул командада калбайм, мен сайт үйрөнгөнгө эле кошулуп атам депчи. Мен сүрөтүмдү чыгарба, мен данныйларын жазба дегендер болуп атат да. Анан аягына чейин калабызбы бул команда ушул жерде депчи, же жөн эле временно азыр коюп турабызбы деген ошондой вопросторду беришти да. Хорошо. Бирок бул наоборот мүмкүнчүлүк да. Бирөөнүн сайтына кирип, сенин команда кошулуп калган. Анткени бул деген портфолио да. Эгерде силер компанияларга барып иштегиңер келсе, бул как даже немен уландырса келечек. Компанияларга барып иштегиңер келсе, силер ал компанияга кирип калсаңар, скорее всего, ал компаниянын командасында болуп, ал компанияда сүйлөшүп, кээбирин көрүп сүрөттөр коюп ушундай бир немелер чыгыш мүмкүн да. Анан ошондо если ойлосоңор, жок бул плюс болот десе, койсо болот, жок минус болот, мен бияка катышкым келбейт, жөн эле код жазгым келип атам десе, катыш неметпей деп койсо болот. Наоборот, айырмасы жок да. То есть командада болуу деген бул наоборот мүмкүнчүлүк да. Сен код үйрөнүп атасың, устатка наоборот киргенге аракет кылыш керек. Анткени устаттын ичинде менин эксклюзивный, инклюзивный видеолорум болот, инклюзивный неме процесстерим болот, именно курс үйрөнүү жөнүндө да. Наоборот, элдер неметиш керек болчу да, ой, жок, мен катышкым келип атат, ичинде көргүм келип атат деп. Анткени командага ал баары доступ болот. А башкалар ал нерсени сатып алат. Элестеттиңби? Ошону да туура эмес түшүнбөстүктөр болуп атат да ошону. Ошо так, конечно, если эч ким неме жок десе, конечно, андай эч нерсе болбойт. То есть баары деле эмес жакта бир эле акчерети метип атат мен. Жок, эч нерсе эмес. Калгандары ошондо биздин команданы эле коюп эткенбиз да. А могукта дегенчи, коноктор дегенге эмнелерди кылабыз? Коноктор деген блокко. Ал коноктор келгенде анан ошону жазып баштайбыз да, чакырганда. Аспака жөнүндө. Коноктор деп ошо текстин жазып эле коюш керек и всё. Могу видеогочу, видео тартып, видео чыгарабыз. Азыр пока анда эчтеке кереги жок экен да, баары бүтүп ушул эле блок эме калды биздики анда. Сонун анда ошону эми азыр как лендинг кылып оформить этебиз, же сайтка кошобуз. Дагы команда менен дагы үнчө сүйлөшөбүз. Рахмат. Рахмат сизге. Так, сизден кийин обычно ким сүйлөчү эле?
дежурныйлар келе. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мен Аматлистен сүйлөп коеюнчу, көптөн бери биз чыгып сүйлөй элекпиз. Ошо жоголуп кеттиңер. Бизде буюрса жакшы жумуштар болуп атат, изилдеп атабыз. Аябай сервистер көп экен, алардын минустары. Алтынбек мырза жакшы иштеп атат аябай. Ал зарубежный сайттарды, аналогтарын изилдеп аткан. Аябай кечүүнү Zoom'да аябай сонун сайттарды көрсөттү. Анан калгандарыбыз ошол бизде болгон сайт, Instagram, YouTube бүт баарын изилдеп атабыз. Бизде туристический эмеге кызыккандар аябай көп экен. Фотографтар бар экен, укмуш сонун тарткан. Алардын фотографияларын көрүп алып, как будто башка мамлекетте саякаттап келгендей көрүнөт экен. Анан дагы биз бир бэклогго жазып койгонбуз Trellos'тан. Ол жайбай эми идеясы боюнча ошо болгон заведения, кафе, ресторан, государственный учреждения ошолордун баарын чогултканга пока азыр бизде ресурс тугис эле болуп атат. Анан Алтынбек мырза жакшы бир идея айтты, тугистен эле карап чогултканга аракет кылалык деп. Ошолор жүрүп атат. Өзүнчө заданияларды бөлүп алганбыз. Анан кийин андан сырткары кийин Манас деген мырзабыз дагы ошол баягы тааныштары көп экен. Путешествие кылган андай мындай. Алар да ошо источниктерди издеп атыптыр. Азыр бизде ошол эмпатия процесси жүрүп атат, кодоп атабыз. Ошол Чоң рахмат. Кыскача жумуштар. Номадлист дейлиге келип сүйлөбөсөңөр дагы немеңерди көрүп атам. Ушундагы чогулткан иштериңерди ошо аябай жакшы иштеп атасыңар. Эми немени да унутпагыла, спринттин целдерин, ресерчтү менен параллельно ошо сайттын структурасын, сайтта кандай блоктор ошолорду дагы жазып даярдагыла. Ошону баштап. Кийинки жолугушууда ошол бир кечээ бир сыйра сүйлөштүк, эмнелер жетишпейт, эмне кандай бизде Кыргызстан сайттарында. Анан ошол суббота эгерде биз Summer Challenge'ден заданиябызды көрсөтүшүбүз керек да, эрте бүтүп калса жолугуп ошо Миродон структурасын кылып түзөлүп атабыз. Примерно баардын идеясы бар экен, ошону эле чогултуш керек болуп атат да, структурасы боюнча. Силерде дагы күчтүү команда чогулуптур. Ошолор идеяларын чыгарып, баштарынан Мирага же Notion'га таштап коелу, атып алар башка жумуш менен алек болуп кетсе, кызыктуу идеялары унутуп калышы мүмкүн. Анан бизде деле проблема биринчи жазылганда жөн эле ойлонбой жазылып алгандар көп болгон экен. Биз ошолордун баарын тактасак бир 6-7 эле киши бар чыктык да общий иштегенгечи. Анан ошо көп киши мисалы чөйрөгө жардамчы же Наматлистке жазылса чөйрөнү көрүп туруп сиз аралашып атасыз. Анан башка бир кандай десем, орундуу кишилер аралашса, бул чөйрө жакштырбай, же болбосо ашаарда мисалы Олжо байке аралашып атса, баары ашаарга кетип калып атат да, бул орундуу киши жүрөт, значит, мындай важныйраак окшойт деп ошондой кетип атат да, байкап атабыз. Анан биз айтсак, мен деген жөн эле жазылып койгом, анан бирок мен деген ашаарда жүрөм же дагы башкада жүрөм деп ушундай башада жүрөм, мисалы сайкал эжеде орундуу киши болуп калбады, анын артынан жүргөндөр болчу да. Анан бизде да ошол жанагы Светлана эже айтып кеткендей эле анча проблемалар бар экен да. Жөн эле жазылып койгондо кечирип коесуз. Азамат ага, кечирип коесуз, ошого жооп берсем болобу? Бизде негизи ситуация ошондой эле, сиз айтып аткандай эле. Бизде ашаарда үзүстө ресурстар жетпей жатат. Ошон үчүн мен бир сунуш кылайын деп атам. Азырынча проблема менин оюмча анда деле эмес да, көбү мындай адам деген адам экен, анан практически жагын көбү ойлошот экен да, ар кандайчы. Мүмкүн аз эле киши түртүп жатат проекттердичи. Мүмкүн бизде мындай 300 адам катталганы менен мен активности бир канча, может 100 адам же андан аз адамдардан көрүп жатам да. Бирок бул процесс келечекте деле ошондой болгон да. Башында Summer Challenge'де биз кылганда 3-4 эле команда болгон. Анан алар бир сыйра жумушун бүтүрүп көрсөткөндөн кийин калгандар кошулган да. Бул көпчүлүктүн ичинде нормальный эле процесс.
ар бир команда, менин оюмча, мындай, как сказать, если на русском можно скажу, да, только без обид, здесь не надо жаловаться, здесь надо просто двигаться, да, хоть двое, хоть трое, надо молча двигаться, и потом остальные присоединятся, да. Пока башкалар байкоочу катары тургуча силер кыймылдап жатасыңар, силер бирдеке тажрыйба алып жатасыңар, бирдекени үйрөнүп жатасыңар да. Ошондой эле башка жумушка барганда силер ошентип эле кыймылдайсыңар, көнгөн адат менен. Ошентип туруп тез жетесиңер көп ийгиликтергечи. Анан болбосо тез жаңыласыңар да, көбүрөөк ошибка кылып туруп, көбүрөөк вывод кылып туруп, уже эксперт болуп каласыңар через какое-то времячи. Аны мынтип кылып көрмөйүнчө айтыш кыйын да, болобу экен, болбойбу экен, кантип болот экен. Аны көп эле киши билбейт, бирок кылып атканда, талкуулоо жүрүп атканда, изилдөө жүрүп атканда, анан уже ойлор пайда боло баштайт, кыймылдар дальше больше кете берет. Ошон үчүн биз бир жумада бир жолу жолугуп, обмен опытом кылып турсак, бардык командалар өзүнүн эмелерин, кемчиликтерин же ийгиликтерин көрүп алып туруп, анализ кылып дальше кыймылдаш керек да. Андан сырткары мүмкүн коллаборация кылыш керек. Ошол. Бизде деле ашаарда ошондой эле ситуация болуп аткан. Күнүгө эле мындайча айтканда лотереяда түшүнбөйсүң да, бул иш аткарылабы же аткарылбайбы. Анткени ал иштин башка иштери да бири-бири менен түзмө-түз байланышы бар да. Мындай общий концепцияны карап, ошого ошончолук жакшы деңгээлде ар бир жоопкерчиликтүү өзүнүн мамилесин, убактысын бере алса, 1 саат болобу, 2 саат болобу же 1 күн болобу, анткени кылып аткан нерселердин баардыгы эле маанилүү. Башат деле кылып аткан, силер деле кылып аткан, өткөндө выступлениени көрдүңөр, мед жардамында да жумуш көп да, аякта да идея аябай көп да. Ошо көбүнчө проекттер ошондой именно амбициозный кишилер менен эле кармалат да, кыскасычы. Бул нормальный эле явление. Ошон үчүн буга мындай сабырчылык менен караңыздар, баардыгыңыздар. Анан бири-бирибизге ошо мамилени түз кылып эле барып жардамдашканга да аракет кылып көрүш керек да. Болбосо баары чогулуп алып сүйлөшүп туруп бир нерсени тандап алыш керек. Бул нерсе аябай оор экен. Анын ордуна башканы кылайлык, кандай эмелер бар, сунуштар бар. Ошонун баары анан өзүнө принимать этип алып, ошол принцип менен иштеп кетсе жакшы. Азыркы болуп аткан процесстер 1 айдын ичинде эле көп нерсеси көрүнүп калат. Силер азыр изилдөөнү кылып атасыңар. Кээ бириңер биринчи жолу, даже практически баардыгы эле, мен деле в том числе изилдөөнү биз биринчи жолу колдонуп атабыз. Биз ошонун оңой жолдорун издеп жатабыз. Биздин Notion'дар баардыгыбызга ачык. Баардыгыңар кирип, процесстерди көрүп, ошон үчүн биз баштан бери эле айтып келгенбиз. Баардыгы прозрачный болуш керек, көрүнүп туруш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. Анткени задачанын көбү туура түшүнүшпөйт, көбү туура түшүндүрө алышпайт, көбү аны ошону кантип туруп туура аткарганын билишпейт да, болгону ошолор эле да. Ошон үчүн байкоочулар көп. Бизде эле башыбызда жинибиз келип, антип чатка деле өткөндө жаздык го. Ошол жерде лайк элдер койгону менен, алар менен еще бирде жолу жолугушуу боло элек. Болгону Анара Боронбоева кошулган да. Ошондой эле берки келечек дижиталга карасаң, көрдүңөр го цифраларды, аякта эң көп кишилер, бирок 64-үү канчосу активдүү, калган активдүү эмес. Анын жарымынын көбү, по-моему, активдүү эмес. Поэтому бул жакта это не зависит от того, что Psychology там делает, потому что она думает, что она там может пригодиться. Что эти процессы, чем молча наблюдать со стороны, я лучше сама попробую построить тептруп, она там двигается, да? И остальные там. Здесь даже Аруке участвует. Как бы все участвуют, поэтому держитесь, не жалуйтесь, и все. И все получится. Хорошо, Рахмат. Вообще бул проблема эмес. Силерге наоборот даже повезло, силерде уже актив иштеген 2-3 киши бар да. Азыр Гүлира Калыкабек колун көтөрүп атат. Бизде проекттер бар. Китепчи деген анда бир 2-3 проект бар. Бир эле киши. А кээ бир проекттер бар, аякта даже киши жок. Прикиньте. Ошол проекттерде иштетиш керек да. Анан вообще биз жасап аткан нерсе, биз как раз более-менее реалдуу проекттерге киришип баштабадык. Жизнь вообще несправедлива да. Биз азыр жөн эле ушунун баарын запускать этебиз, проекттерди иштейби көрөбүз да. Анан орто жолдон азыр саясаттар башталат. Анан кээ бир проекттер утуп кетиши мүмкүн да, кээ бир проекттерге акча түшүп калышы мүмкүн, кээ бирлерге түшпөй калышы мүмкүн, кээ бирлер жүдүп. Ал жөн эле баары лотерея да. То есть биз жөн эле чыгарабыз, анан бирөөсүнө повезет да, или кээ бирөөнө повезет. Как удача келеби, келбейби, бул жашоо ушундай да. Опять же, неметсе болот, типа, не повезло депчи, бирок ар бир адамдын
бул дүйнөдө өзүнүн орду бар да. Мисалы мен деле азыр келип, менде ресурс жок. То есть мен чоң компанияда иштебейм. Башында айтып коеюн, чоң гигант, көп ресурс, көп акчаларым, мисалы монтип салып, көп проекттарды алып бара албайт болчумун да. Анан отура берип, жок, мен ушул жакта отура берип, өз жашоомду оңдой берсем болот дебей, жок, хорошо, давай попробуем деп туруп, ушул 30 проектти күздөрү менен кылып атабыз да, күнүгө иштеп, күнүгө жасап атабыз. И ошонун баары даже может не взлететь да, иштебей калышы мүмкүн, бирок уже 100 кишиден ашык иштеп атса ушул проектте уже успех да. Аягы даже кандай менен бүтпөсө, силер уже ошол нерсени үйрөнүп атасыңар жасагандычы. Ошондой кантип иштейт, кандай неме процесстер жүрөт. Анан эми клиенттер менен келип, заказчиктер менен келип иштегенде еще жакшы процесстер кошулат. Ортобузда урушкандар болот, талашкандар болот, даже кээ бирлер кетип калат проекттен. Тажатып кеттим, күйүп кеткендер болот. Бул анткени аябай нагрузка психологический. Анан ошо айтишиңтерде да бар выгорание деген процесс. Күнүгө түнү иштей берсеңер, бир күнү выгорание болуп кетет. Анткени бар көбүбүз үйлөрүбүз бар. Ага да даяр болуш керек. Ага да даяр болуп, бири-бирибизге поддержка этеп, то есть нужно понять, биз баарыбыз бир лодкадабыз. Биз баарыбыз бир неме проект үстүндө иштеп баратабыз да. Ошондуктан бизге кыйын болуп атса, бири-бирибизге жардам бергенге эле аракет кылыш керек. Мындай более позитивный болуп, более проактивный болуп, бир кичине бир нерсеге жардам бергенге эле аракет кылып жардам берсек эле ошол болот. А так бүт проекттер жакшы кетип атат. Мен айтпайт болчумун, типа, ой, бир жакта аябай начар болуп атат эле, көп адамдар иштебей калды депчи. Проекттер жакшы кетип атат. Рахмат. Уланталы, мен сизди түшүндүм, сиз неметкен жоксуңуз, типа, жаловаться этип, баары жаман деп жөн эле фидбек бердиң, ой бердиң. Жок, просто оюмду айтып коеюн дедим, просто баягы биз эле эмес, башка командаларга да минус болуп задание бергенде жоголуп кеткендер жөнүндө эле айтып берейин дегем. Кечириңиздер. Ошондой общий тема бар. Мен сизге айткан жокмун азыр. Полностью эле ошондой отурган, сүйлөп аткан, ошондой ойлор менен жүргөн адамдарга айтып атам. Анан эң керектүүсү эле бир мониторинг да, чтобы справедливо болуш үчүн ар бир команда мониторинг жүргүзгөнгө аракет кылыш керек. Канча адам кандай жакшы иштеп атат, чтобы ошол команда менен дальше кеткенгечи. Ата кийин бар айтылат, кийин мисалы если бир финансирование болуп калса, бул командада мен да бар болчумун, мага да бөлүп бергиле дегендер башталат да. Аныш керек. Мына бизде мониторинг бар, могул командалар менен иштеп баштаган, справедливо болуш үчүн. Анткени башында иштеп аткандар ортодо жоголуп кетет да. Аларга дагы кийин справедливо бөлүнүп бериш керек да. Ушул башында баштаган болчу, ушул жакта иштеп турган күнү түнү депчи. Анан азыр какой-то бир причиналар менен жоголуп кетсе, бул биздин команда кирбей калды, иштебей калды деп чыгарып ийбеш керек да. Ошол моментте дагы эстеп командалар эстеп калып, анан кийин ушул бөлүшүп атканда справедливо бөлүштүргөндөй болчу. Ошол уланталы делибиз да азыр бийик болуп кетет. Негизи бул баягындай чоң эле көйгөй пайда болгон нерсени мериме же бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Бизде эле бардык командаларда андай нерселер бар, бирок сыртка эч ким чыгаргысы жок да. Башында байкоочу деп бизде жарымыбыз эле байкоочу болчу. Макул деп туруп биринчи жума баарына кыйын болгону менен бардыгы жакшы иштерди башырып алышты да. Кыскасычы. Азыр деле жакшы эле баратасыңар, ошон үчүн проблема болсо айткыла, ага реакцияны туура койгула. Анан акыркысын коштоп кетти элем. Силер келечекте баарыңар бир маркетте иштейсиңер да. Силер баары бир ошентип нетворк түзүп атып, бири-бириңерге маалымат берип атып, командалар, компанияларды алмаштырат. Силер башка командадан башка проектке өтөсүңөр. Ар кандай болосуңар, кээде бир командада иштейсиңер, кээде конкурент болуп каласыңар. Анын баарына изначально туура фокус коюп туруп иштегиле да. Анткени Кыргызстан аябай кичинекей. Бул жакта репутация деген нерсе аябай маанилүү да. Ошо келечекте башында эле коюлган нерселер дальше эле улантып кетиш керек. Бизде болгону бир эле суроо болуш керек. Менден кандай жардам керек дегенчи бири-бирибизге. Эгер баары ошентип сүйлөшсө, баары ошентип туруп ниет кылып туруп иштешсе, келечекте эле ошол түз мамилени түз кармап, анан жумушта кандай эмелер болбосун, анткени проекттер ар кандай болот. Булар силерге бул нерсеге даяр болушуңар керек да. Рахмат. Так, жакшы пища для мышления болду. Как раз на выходные Гүлере же колун кечке көтөрөт. Гүлере же сиздике берели. Саламатсыңарбы? Мен Гүлере Калакова, Китепчиден. Эме деп айтайын дегем, ооба мен азыр бир эле киши болуп атат биздин командада, бирок
түрктөрдө жакшы сөз бар, бардаган дол тарафынан бак дегенчи. Бул стакан жарымынан бош эмес, жарымы толгон деген көз караш менен карап иштеп атабыз. Бул демек ар бир кылган ишимди мен өзүм кылгандыктан бардык көп нерсе үйрөнүп атам деген ой менен карап атам. Албетте тоскоолдуктар дагы бар. Бул андай эмес, мындай деп мындай альтернативный ойлор жок болгондуктан туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы, да кандай кылса болот эле деген ой пикирлер керек болуп калат. Ошондуктан башка катышуучулардан дагы ошондой фидбек айтып турушуңарды суранам. Мен эмне кылдым? Азыр мен альтернативный сайттарды карап чыктым. Алардын биздин сайтка керектүү деп ойлогон бөлүктөрүн скрин кылып алып эле, кадимкидей эле скрин кылып, могу жагын алсак болот экен, бул жагын кошпошубуз керек экен деп ар бирин карап, ар бир сайттын ошо биздин Notion'да жазылган альтернативный сайттар деген, ошондо ар бир страницасына жазып сүрөттөрдү коюп чыктым. Башка чет мамлекеттик сайттарды дагы карадым. Ал жакта кандай блогтор болот экен, эмнелер жазылган экенин карап, анан Мирада структура сайты түздүм. Азыр эми ошонун ар бирин өзүнчө изилдегенге баштадым. Ошол эле структура сайты Notion'да дагы бар. Буюрса ошонун ар бир страницасын, ар бир блокко ачыктап жазып баштайм. Слогандарды жазып баштадым дагы. Ошо анан дагы кошумча шилтемелерди дагы кошуп атам. Акылды кошуп атам. Ошо. Гүл эрежеске чоң рахмат, чоң алкыш. Биздин мамлекетте как раз жанагындай процесстерде баары депутат болгусу келет, баары правительствого барып, прокуратурада, МВД иштегиси келет. Билимдин баары китепте окуш керек, китепти көбөйтүш керек десе, биз китепчи деген долбоор ачсак, акта бир киши элестеткиле. Эң чоң тармакта биздин балдарыбызга эң керектүү нерсе китеп чыгаруу, китеп жөнүндө десе, баары башка жакта жүрөт, китепчиде бир киши элестеткиле. Бирок ошондуктан биздин проекттер бар да. Бир киши болсо дагы биз ар бир проекттерди жасап чыкканга аракет кылабыз. Ар бир проекттер иштеткенге аракет кылабыз. Анткени ар бир проекттер баалуу нерселер. Анан албетте жетишпей аткандарды уже вручную бияка келгиле деп кошуп дагы улантабыз да. То есть эч ким чыдалбайт, эч ким артта калбайт. Баарынын чыганга аракет кылабыз. Так, кол көтөрүп атат дагы кишилер. Азыр бер коюн. Биринчи Айнагүл көтөрдүбү же Гүлназ көтөрдү эле? Мамаксамаслашар эле. Саламатсызбы агай? Мен Айнагүл Шабданова, жерене долбоорунан келдим. Эртеңки күнгүгө мындай живой лив кулактандыруу айтып коеюн дегем. Бул жерде ар бир долбоордун өкүлдөрү отурат, сураныч өзүңүздөрдүн командаңыздарга жарыя жасап, эртеңки иш-чарага катышууга үгүттөп койсоңуздар. Келечек армиясы үстүнө бүгүн 17 сентябрь, туура 4 ай болду чогулуп жатканыбызга. Ушул иш-чараны аркылуу мындай ошол датаны дагы белгилеп, чогуу болуп, бир гана мындай тойлор менен белгилебей, мындай ушундай пайдалуу иш-чаралар менен да белгилесек болот дегендей бир идея менен дагы келсеңиздер болот. Толук маалыматты саат канчада болот, кайсыл жерде чогулабыз, Instagram баракчабыздан карасаңыздар болот. Жана ошондой эле азыр Башат командасы менен дагы байланышып, ошол жерге дагы кулактандыруу калтырып коебуз. Рахмат, Айнагүл. Обязательно көмөк көрсөтөбүз. Просто бул жактан силер биринчилерден болуп, бир идеяны тандап, өзүңөрдүн сайтыңарды кылып, проектти табып, уже движенияга кошулуп, активности проявлять этип жатасыздар да. Анан ошо Инстаграмдан же Дискордтон да дополнительно берип койгула депчи. Мен эмне үчүн көп процесстерди азыр токтотконумдун себеби, анткени силер азыр Күздемиде полностью автономный болуп жүрөсүңөр. Баарыңар чоң эле кишисиңер. Баарыңар көп нерсени чыдап, уже ошол 3 айдын ичинде эле канча деген нерсе болду. Ошонун баарына чыдап, азыр бул жерде мындай эң ценный активдер отурат да. 100 киши болсо деле, даже стендапта 10 киши болсо деле, булардын баары ар бири өзүнчө бир күчсүңөр да, мындайча айтканда. Анан
ошол силердин үнүңөр катуу жеткиликтүү жетиш үчүн силерге мындайча айтканда не надо мешать да, ошондой болуп атат да. Бардыгы азыр отношение ошондой, чтобы каждый сам доказывал, сам лоббировал, сам продвигал, сам искал возможности, сам умел договариваться, сам умел там терпеть неудачи и все такое, делать выводы. Это как бы реальные боевые условия, полевые условия, можно сказать. Да? Поэтому бул жактан главное двигайтесь, ошондой эле в темпе. И мы когда двигаемся, я хочу сказать, мы никогда не знаем, кто наши ранние последователи, кто наши фолловеры, кто нас поддерживает. Вам иногда будет казаться, что вас никто не понимает, а вы столько делаете для человечества, все такое, там, делаете очень важные вещи. Это так и есть, да? Просто это не надо ждать одобрения со стороны. Это у вас внутри должно быть понимание того, что я делаю что-то полезное, что-то мне нравится. Я на это готов время уделять и готов быть активен, и готов терпеть то, что люди не будут активны. Вы тоже будьте к этому готовы. Если к вам даже никто не пойдет, вы сами пойдете, вы уже большое дело сделаете. Поэтому относитесь, пожалуйста, к этому так, а мы постараемся вас поддержать. Но, как я сказал, в информационном поле каждый должен действовать сам. Чоң рахмат, Айнагүл. Классная идея, колдойм, колдоп атам, аракет кылып. Анан жана сайт боюнча, если тоже силерге керек болсо, скорее всего, тоже силердин брендингерди дальше уже элге билгизип баштаганда, силер уже как раз полевые условияга чыгып атпайсыздарбы? Мүмкүнчүлүк болсо, Жерененин Notion ичине бир неме ачып койгула, бир страница Жерене деп турупчу. Анан ошол жака силер Жеренедеги Notion'да жанагы мындай тексттер жазган турбайсыздарбы? Природа жөнүндө, экология жөнүндө. Ошолорду бир страница лендинг кылып эле, ичинде отдельно страница эмес эле, жөн эле бир узун чоң страница кылып, бир кичинекей страница кылып, жазып койгула, логотипти коюп, немени сүрөтүңөрдү коюп, текстиңөрдү коюп, если мен бүгүн жетишсем, силерге домен алып туруп, ошол жака немени басып кошуп коем да. Хорошо. Ошол страницаны жылдырып коем, чтобы силер ошол страницаны сразу көрсөтүп, ал жакты инстаграмыңар болсо, инстаграмыңар жасап, неметип койгонго, чтобы бирөө келсе мына ушул проект деп анан аларга айтып берип атканда Жерене болуп кетти. Ол доменге кирсең, ушул жакта баары жазылуу деп деген оңоюраак болот. Хорошо. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Ошол эртеңки саат 9-да Акунбаев Достоевский көчөлөрүнүн кесилишинде күтөбүз. Ооба, мүмкүнчүлүк болсо Бишкектегилер эптеп 1-2 саатта 9-дан 12-ге чейин максимум. Я Тимура попрошу, чтобы он вам персонально пропиарил. Он же у нас Гөлдө мусорчу отуруп жүрдү го. Биздикилер барбаса. Силерде бир нерсени айткым келет да, экология бул маанилүү нерсе. Аудиториясы аябай эле чоң. Анан андай нерседен мындай эринбей эле активдүү болуш керек. Активдүү кишилерди чогултуп эле, бирдекени кылып эле, гүлдөрдү отургузуп, бактарды кылып, чөйрөнү өзгөртүп жүрө бериш керек да. Силердин алдыда азыр канча жаш балдар бар, алар силерге кошулушу мүмкүн. Силер мүмкүн именно ошол аудиторияны азыр издеп жатасыңар. Өзүңөрдүн аудиторияны тапкыча убакыт кетет. Ошон үчүн пиар керек. Notion'уңар и так жакшы, анан көп творческий передовой кишилер бул жака көп эле көңүл бурушат, включая международные компании, да, особенно. Силер в таком же духе эле продолжайте. Келечекке көп таянбай, өзүңөргө таянып жылы бергиле. Ошол. Мы как раз айтып аткан, как раз ар бир проект уже это отдельный чоң проект, отдельный команда, да. Силер акырын менен ошону үйрөнүп, потом отпочковаться этип, өзүнчө кетип каласыңар. И ал жака уже келечектен сырткары адамдар, командаларга аралашып башташат. Анан даже аяк жагында уже ал проекттен да кетип, башка проект кеткенде, ал жакта уже вообще башында келечекте окубаган адамдар ошол проектти дальше двигать этип кете берет да. Биздин тукумдарыбыз дегенде. Но это как бы кийинки жумуштар ал жакта сүйлөшмөк. Айтып койчу нерсе, Бишкекте болсоңор обязательно барып койгула, 1-2 кол көрсөтүп, давайте мен бармын, келдик деп массовка кылып, жасап, сүрөткө түшүп, бир жашат иштер жасап койсоңор. Анан мисалы башка долбоорлорго деле жакшы мүмкүнчүлүк, мисалы контентчи, мындай өзүңөргө материал топтогонгойчу. Мисалы биз бул азыр эртеңки иш-чара аркылуу мисалы уже эки академия менен байланышып, таанышып, уже байланыш түзүп алдык да.
эми андан ары алар менен оңой эле мисалы мындай сүйлөшүп кете алабыз кийинки проектибизге өзүбүз менен тааныштырып эртең дагы жакшылап. Ооба, өзүңөр да таанышасыңар, зона комфортунан бир аз чыгасыңар, баарыбыз компьютер тиктеп отурабыз, адамдын бетин көрө элекпиз деген. Ооба. Всё, давай уланталы. Рахмат чоң. Ийгилик каалайм, все у вас получится. Анан отчет жазып алам, эмне болду. Макул. Так, Гүлназ Алказова болуп отурат. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары? Мен Гүлназ Алказова, Кыргыз психологиясы командасынан. Биз кечээ күнү өзүбүздүн командабыз менен жолугушуу өткөрдүк. Сайттын структурасы боюнча талкуу болду. Ошол структураны дагы сизге агай көрсөтөлүп элек. Андан сырткары көптөгөн идеялар бар экен. Ошолорду биз Миру ача элек болчубуз, Миру ачып ошол жака чогулталы деп чечтик. Уже Миру ачылды. Бүгүн буюрса ошол жака бүт болгон идеяларыбызды топтойбуз. Биздин команданын атын өзгөртүү боюнча дагы тапшырма бердиңиз эле. Ошол боюнча да Discordко бир варианттар түштү. Сураныш бар эле. Хорошо, ооба. Мен карайм, буюрса. Структураны карап, анан аттабышканга да жардам берип, жылабыз. Молодцы, жакшы иштеп атасыңар. Сиз дагы Делиге келгениңиз үчүн рахмат. Алгозова деп чатта алайын. Рахмат, Гүлназ. Эдигейге берели. Эдигейге сөз. Эдигей менен дагы көп жолугушууда окшойбуз, Саламатсызбы, баарыңарга салам. Мен Чөйрөдөн. Бизде да кечээ жолугушуу болуп өттү, Zoom жолугушуу. Азамат Гайды да сынокко чакырдык. Ал жерден аткарылып жаткан жумуштарыбызды кайра бир сыйра бири-бирибизге отчет берип, эмнелер жасадык, отчетторун алып, кайра жумуштарды оңдочу жерин оңдоп, кийинкилерин бөлдүк. Азамат агай сунуштаган Discord каналын уже каналдардын аттарын жазып, дагы болсо ар ким өзү башка варианттарын дагы предлагать этип көргүлө деп ошондой сунуш киргиздик ар кайсы эмелердичи. Анан ортодон бир эмеге келиштирип, анан ортодон кайра бир эме ачабыз депчи. Аттарын балким өзгөртөбүз, балким калат. Discord боюнча ушул, анан ушунда которуу иштери жүрүп атат, башта аяктап деле калды. Дагы жакшы иштешет. Калкар эже бар экен, кыргыз тилчи, ал эжеге айтып текшертип алабыз, баары жасап акырында эже кайра өзү бир сыйра текшерип чыгат. Анан пока бизде ошол дагы бир-эки жумуштар бар, аларды да жасап атабыз. Ушу основной эмени бөлүшүп алдык. Жумуштарыбыз кандай болгону бир-эки күн эле калды. Мен спринттин битишине. Анан баягы местага эмеге разведкага баргандардан уже жооптор келди. Алардын дагы айтып беришти бизге алда кандай экен. Ал жакта аябай көп маалымат бар үчүн жетишпей атышат. Анан туруп жазып, сүйлөшүп эмеден маалыматтарын алып атабыз. Бизде кыскача ушул. Рахмат. Чоң рахмат Эдигей. Ооба, Чөйрөгө катышканга жакшы аракет кылып атам. Анткени Чөйрө биринчилерден болуп запуск кылганга аракет кылыш керек. Күздеми азыр жеринелер кетип атат, аркасы менен ушу чөйлөр чыгыш керек продакшнга. Важный нерсе ошол Чөйрөнүн арты менен биз продакт оунерлерди башка проекттерден кошконго аракет кылабыз. Опять же, сразу Чөйрөнү жасап кетебиз ошо мененчи. Конокторду күздемиге чакырганда дагы Чөйрө аркылуу чакырып, башка адамдарды кошуп, ошонун арты менен Чөйрөнү көбөйтүп кетебиз да. Анан по ходу күздеми келечекте отургандар процесстерди башка адамдарга түшүндүрүп башташат. Биз ушу Notion ачабыз, ушу Zoom'дан жолугабыз, ушу Zoom'дан аудио сүйлөшөбүз деп.
ошол процесстерди кошуп анан башка сырттагы адамдарды да кошуп баштайбыз биздин проекттерге тиешелүү адамдарды, биздин проекттердин клиенттери, биздин проекттердин биринчи ядролордогу адамдардын баарын чөйрө алып келип туруп формировать этебиз командаларды и ошол движениялардын кызыккандарды ошол жака чогултуп койгон оңой болот, чем ар бир проектке өзүнчө чогулткандан көрөчү. Так что чөйрө аябай керектүү нерсе азыр бизге, чтобы биз өзүбүздүн камырыбыздын ичинде жуурулуп жүрө бербей, пузырдын ичинде жүрө бербей, реалдуу адамдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылышпай, реалдуу фидбектерди алып, реалдуу бир иштерди жасабасак, биз азыр слишком эле тепличный условияларда өсүп баратабыз да. Реалдуу жакта бир аз башкачараак. Бирок ошол реалдуу жагындагы кичине тепличныйраак кылган үчүн чөйрө керек да, жакшы жер керек, что бизди коркутурбай, совсем жабып салбагандай кылып, ошол аркылуу акырын чыгабыз. Анан уже поддержка алгандан кийин интернетке чыкканда, чтобы интернеттен бизди жеп салбасын да. Интернетте бизди жеп салышы мүмкүн, фейсбуктарда сонун нерселер. Ошол рахмат. Дагы ким сүйлөйт? Ким сүйлөйүн деп атты эле, колуңарды көтөрүп, эле микрофонго сүйлөгүлө, аз убактыбыз калды. Кимде срочный вопростор или жөн эле вопростор, түшүнбөстүктөр болсо, салгыла. Бүгүн акыркы дейли, суббота-воскресенье дейли болбойт. Жаз же ашар келди. Келиңиз, көрүп өтүңүз. Саламатсыңарбы? Бизде азырынча проблема деле жок. Суроолорубуздун баарын чечип өздөрүбүз күндө жолугушуу кылып, ноушунда баардык нерселерди жазып атабыз, ал жомурда айткандай. Мен просто айтайын дегеним, ошо мен ашарга келип атканда, ашар эмне экенин вообще понятием жок болчу да. Баягы коддон эле ким бар деп бөлүнүп калгам. И азыр жанагы кыла албай атабыз, киши аз дегендерге мындай кичине түрткү болсун деп айтайын дедим. Азыр ошол ар кандай аналоговый сайттарды изилдеп структура кылып атабыз да. Ошолорду көргөн сайын мен өзүм воодушевляться этем да, ушундай сайт биздин кыргызча болуп атабы, ашар деп аталат деп. Өзүмдү ошо менен мотивировать этип, еще больше хочется что-то сделать, да, хотя бы вкладым болсун депчи. Ошон үчүн баардыгыңарга мындай эме айтат элем. Баягы Кыргызстанга, хоть азыр, например, биз баштап атабыз, ошол проект жүрүп кетсе дагы, жүрүп кетпесе дагы, может, какой-то вклад останется, да, от нас. Поэтому старайтесь делать, хоть какие бы преграды не были бы, например, ошону кылганга аракет кылганга баарыбыздын күчүбүз жетет деп ойлойм. Ошону айтайын дегем. Сизге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Чындап эле биз кыргызча жасап атканыбыз аябай пайдалуу да, көп адамдар кыргызча жасабайт. Мен подкаст жасап атканда бир да кыргызча подкаст жок болчу. Эч ким укчу эмес. Мен 1-2 саат отуруп, 3 күн отуруп жасаган нерсени 5 киши укчу да, или 3 киши укчу. Корол, муну жасашым керекпи, жасабашым керекпи деп атып, жок, жасашым керек деп, азыр болсо канча уже 37-эпизодко жетип калдык. Еще азыр команда чогултуп атабыз да. Анткени орусча жасаган өлө оңой. Орусча сүйлөгөндөр менен иштесең, алар аябай активдүү болуп, бат-баттан иштеп, мындай жумушуң бат кетет, и ошол акчасы да батыраак көбүрөөк табасың да. Немистер менен иштесең, биякта акча андан да көп да. Штаб койсоң, бияктан вообще жыргал. Эч ким стресс кылбайт, баары айткан нерсесин убагында жасайт. Ошо менен акырын жүрө бересиң. Даже иштебей койсоң болот. Биякта иштебей койсоң, сага акча төлөп берет. Германиядачы. Ушундай социальный мамлекет да, жумушка барбай үйдө отура берсең болот, сага акча төлөп берет да. Анан жок, наоборот, кызыктуу да, кыргызча сүйлөп, ушундай жанагындай неме эже айтып атпайбы, туура Амиржан айтып атпайбы? Наоборот, сен ошого өзүңдүн вкладың киргизип, сонун экен, бизде да ушундай болот экен десең, биз бирөөгө жардам берет экенбиз десең, наоборот, сен воодушевление болосуң да. Анан, конечно, эми өзүбүздүн дагы күнүмдүк проблемаларды чечиш үчүн биз буну үйрөнүп атабыз. Албетте, муну жасагандан кийин экинчи этап болот, 1 жылдан кийин, допустим. Ошол проектти биз орус тилинде жасап баштайбыз. Анан кийин дагы бир убакыттан кийин ошол проекттерди немис тилинде, англис тилинде жашап баштайбыз. Анда башка адамдар менен сүйлөшүп, башка процесстер өтүп баштайбыз. Ага чейин биз бирибизди аябай жакшы билип алышыбыз керек. Бирибизге өлө доверять эткенде, уже вообще вопрос болбогондой, тигиниз айт, буниз айт деп автоматизация кылгандан кийин анан чоң стартаптар жасап баштайбыз, чоң адамдар менен жолугуп баштайбыз. Могу күздө бүткөндө аягында неме болот,
скорее всего ойлонуп койдум да, бир чоң офлайн встреча кылабызбы или гала концерт кылабызбы или мындай неме демо дей кылабызбы, ошол жака бүт инвесторлор чакырып, баарына инвесторлор кошот деп, анан ар бир командага тоже мындай бир чоң иштерди кылып, балким даже бир Бишкектен жолугабыз или башка жактан жолугабыз, жыгып чоң иштерге аттанып баштайбыз да. Ошондо дагы аябай кызык. Ошондо бүгүнкү жасап аткан күчүңөр, бүгүнкү жасап аткан кетирип аткан ишиңердин натыйжасын ошондо аласың да. Вот, мен немеге жеттим, аягына чейин жеттим. Марафонда главное не победа, главное участие, да. Марафондун ичинде болуп чуркап өткөндө башкалар көрүп, бул марафондо өттү деген нерсе болсо, ошол дагы аябай түрткү берет жашоого и биздин жумуштарыбызга. Молдогазы, кыркы сөз. Молдогазы, микрофонуңду үзчүлөр. Assalamu alaikum agay. Biz sizde geçe şu dijital analoglarını karab izlep çıktık. Baykaş siz de girip çıktınız. Hem kanal izlep atkan bizde tural oyuncu proses жүрүп атат акырындап. Siz de bugün kechki Kırgızstan saat boyunca 6-7'lerge броньдоп койсом деген бош болсоңуз. Келечек digital менч митинг. Так, ооба көрүп атам. Бүгүн скорее всего мен убактым жок болот. Целый день. Кене биз жумушта тимбилдинг башталат. Бияктын тоолоруна чыгып келебиз. Хайкинг кылып. Бүгүн мен жок, двигаться эткиле. Зумдардан, немелерден. Анан так, биякта как раз Гүлнас эже келди окшойт. Гүлнас эже Сайкал эже биякта жок окшойт. Сайкал эже менен ишил СММ командаңар менен жана даярдачу нерселерди даярдап сүйлөшөргүлө. Если немелер жетпей атса, какие-то знания жетпей атса, как раз Олжода биякта ошолордон дагы консультация алсаңар болот. Алар кантип запускать эткен, кантип запускать этишет обычно бүт моменттерди сүйлөшүп алып, даярдап алгыла, анан кийин эртеңки штаб запускать этип атканда. Агай, саламатсызбы? Как раз ошо эме менен СММ менен ошого киргенбиз да, ошо эмегечи дейлиги ошо. У нас это непосредственно эме бар, Чынара бар, который жаңы Инстаграмда ачып азыр эметип ошо бир канча текстти кирип даярдап атпады беле. Анан ошол жакта моменттер бар болчу да, это сиз менен эметип алалы, тактап алалы дегенчи. Скорее всего, мен текстовый жопер алганга аракет кылам. Голосом жопер алып атпашмак, или түштө бир убакытта чыкканга аракет кылайын. Хорошо. Если мындай эле көрсөтүп сурап көргүлө, если совсем болбой атса, если мен жок болуп калсам, типа мени күтүп отура бербегиле да. Агай, если бирденкени запускать этип, или оңдош керек, или бирдеке кылып атса, смело жасай бергиле. Анан натыйжасын көрөбүз. Хорошо. Кыздар эме азыр угуп атсаңар эметип алгылачы, сурооңорду берип тактап алгылачы. Мен просто жаңы жолдо болуп жакшы эме карай алган жокмун да. Инстаграмга деген анонс киргизгенде сториске киргизип, анан пост киргизип атабыз, ошо постко деген күздөмө проекти жөнүндө өзүнчө пост киргизип, анан логотип жөнүндө да өзүнчө пост киргизелиби? Или экөөнү бир кылып койсо болобу? Ошонун баары силердин оюңар менен да. Как вы считаете правильнее? Анткени мен Инстаграмдан анча деле күчтүү эмесмин. Я же не блогер, не инфлюенсер. Так что силер билесиңер кандай экенин да. Анткени силер ал жөнүндө окуп баштагансыңар, башкаларды көрөсүңөр. Анан силер кандай туура десеңер, ошондой туура кылып жасай бергиле. Можете все это вместе делать, можете отдельно делать. Не проблема. Главное, чтобы это было, да, чтобы люди кирип, алар окуп алышсын да. Азамат агай. Анда жана күздө менен логосу ошол утуп чыккан логосу тууралуу бир пост, анан ошол
жеңүүчүлөр жөнүндө экинчи пост жасабайлы, ошо үч жеңүүчүлөрдү чыгарып, мына ушулар катышып биринчи орунду бул алды деп ошолор жөнүндө экинчи пост чыгарайлы, ошондо 2 пост болот да биздечи. Хорошо. Биринчиси логонун өзү жөнүндө, экинчиси катышкандар жөнүндө, утуучулар жөнүндө. Хорошо. Ошентели. Главное, чтобы вы бири-бириңер менен согласовали эти моменты, чтобы бир киши баарын жасап чыгарып салбасын, чтобы экинчи киши проверил или фидбэк дал или деген неметипчи. Бул жактан дагы, если жардам керек болсо, что-то доделать болсо, силер биздин күздөмүн ресурстарында колдонсоңор болот. Дизайнерлерди или SMM-щиктерди тоже анонс кылып или объявление кылып, мындай керек, тигиндей керек деп. Анан чыгарганда дагы давайте тигиди кыла, булга деп тоже может все пробовать, то есть бүт ресурстар бизде бар, силерде карт-планш деген. Жана Олжо айтып кетпеди, биз реалдуу немеге чыктык, полеларга. Анан бизди күтүп отура бербей, бизден неме күтпөй, не деп коюш, аппрув күтпөй, өзүңөр жасай берсеңер болот. Ошол мен тактап алайын деген, анткени бир эле постко жеңүүчүлөрдү дагы, анан күздемин логосун дагы камтый албайбыз да, бир посткочу. Ошондо 2 пост болуп бөлүнүп калабы деп ойлогонум да. Хорошо. Анан дагы момент, если мен бирдеңке айтып атсам, и ошол нерсе туура эмес болуп атса, прям не обязательно прям ошондой жасаш керек да. Так что менин немемде дагы можете, если опять же интернетке чыгып атканда, менин сөздөрүмдү дагы можете опровергать, неметсеңер болот да, типа фидбэк айтып, агай мондай кылсак жакшы болот окшойсуз, азыр туура айтып атасыздар, анткени мен да айтпадым беле, типа давайте экөөнү чогуу эле чыгарып салабыз депчи. Жок, андай туура эмес, 2 бөлөк чыгаралы десек, значит ошол деле жакшы. Колдойм да, типа молодцы, можете так делать. Дагы суроолор? SMM команда азыр теги Psychology'да бош болуп калыптыр, киребиз бул жолугуштан кийин. Всё, анан неме Psychology'га бүт доступтарды берип коюм, жанагы өзүңөрчө ошол проблеманы чече албасаңар, өзүңөрчө отуруп ошол проблеманы ойлонуп кыйнала бербегиле да. Башка бирөөдөн жардам сурагыла или башка бирөөгө проблемаңарды айтып коюп, проблема болуп атат, кыйналып атам, эмне кылыш керек, дальше түшүнбөй атам депчи. Отурбай, главное коммуникация кылгыла, коммуникация аябай керектүү нерсе. Ошо менен баарын жасап койсо болот. Чоң рахмат сиздерге, SMM команда аябай чоң жумуш жасап атасыздар, тексттерди жазып, баарын отуруп атасыңар. Ийгилик каалайм. Андан башка сезим жок. Баарыңарга рахмат анда. Ошо менен биздин 5-чи дейли аяктайт, 2-чи спринттен. Дем алыш күнүңөр жакшы өтсүн, бүгүнкү күнүңөр да жакшы өтсүн. Анан бардык проекттерге ийгилик каалайм, баары жакшы болот, кеттик эле. Ора. Агай, акыркы бир эме коштоп койсом болобу? Достор, силер баарыңар бир командасыңар, ошон үчүн платформаңарда бир болсо, инструменттин көбү бир болсо, мындай перемещение документов и процессов аябай тез жүрөт да. Ошон үчүн Notion'да основной инструмент катары, ошол жактан прозрачностьты, ошол жактан отчетностьты чыгарсаңыздар, потому что биз мисалы үчүн спринт ар бир командада обновление болот, анын көргөнгө деле жетишпей каласың да. Анан ошо SMM командасы ошол жерден сайттын Азамат агай тактап кетти, ошол жактан официалдуу түрдө чыгарып, то есть 2 жумуш кылгандан алыс болгула да. Баягы Миржас эже да туура айтып кетти, ошо бирдекени кылсаңар, мен кошумча айтып койт элем, ошону честно, от души кылып көргүлө да, кылганга жарашачы, любой эле нерсеничи, любой кичинекей таскты.
Анткени ошонун баарын биз анан бир чогултуп туруп бир чоң үй кура алабыз да. Силердин ар бириңердин колуңарда ошондой строительный блоктор, элементтер бар. Алардын баарын силер азыр мындай самым понятным, простым, доступным способом можете делать. Поэтому мы насчет этого еще, может быть, даже инфосессии проведем, покажем там предварительно, как, что можно делать. Это касается статичных сайтов. Шел, Рахмат.